Данияр болочоктогу мал доктор. Бул кесипти өз каалоосу менен тандап алган. Кыргызстанда ветеринария тармагы артта калгандыгын көргөн студент мекенчил атуул катары аксап калган тармакты көтөрүү керектигин түшүнгөн. Мен бул кесипти өзүм илгертен эле, кичүү кезимден эле ушундай жакшы көрүп тандагам. 11 класста бүткөндө деле ОРТ тапшырганда мен бул кесипти уже чоң максат коюп, ушунун Кыргызстандын керегине жарап, ветеринарный тармагыны өнүктүрөйүн деген максатта ушул кесипти тандагам. Кандай адистикке ээ болуу керек дегенде эле жумуш орду менен камсыз кыла турган жана айлык маянасы жакшы келген адистер көпчүлүктүн оюна келет. Жогорку окуу жайга тапшыраар алдында кандай адистиктеги кадрлар жетишсиз экенин ойлогон абитуриенттер көп эмес. Ошондуктан да ветеринария кесиби боюнча билим алгандардын саны аз. Данияр өзү Кадамжай районунан келип, мал доктордун кесибине ээ болууда. Анын айылында да аталган кесип ээлери жокко эсе экенин айтат. Кадамжай районундагы өзүмдүн айылымда бүткөн менен жогорку курстар деле бар бүтүп кеткенче. Просто алардын иштебеген себеби алар жанагы жакшы эле бүтүп барышат да, ал жакка барган ветеринарный немени көрүп, иштеп аткандарын көрүп туруп окубай коюшат да. Анан ветеринарлардын айлыгы дагы аз деп, ошон себебинен иштешпей атат, окушпай атат дейм да. Соңку учурда экономисттин, юристтин же пиар менеджердин кесиби престиждүү жана актуалдуу деп табылып, көпчүлүктүн агымы ошол тарапта болсо, Айжан зоотехник адистигин тандап алган. Кыргызстандын эт жана сүт азыктарынын сапатын жогорулатуу жана эл аралык деңгээлге алып чыгуу экинчи курстун студенти үчүн маанилүү. Бул кесипти тандалганын себеби анткени азыркы учурда мал чарба багытындагы малдар аябай эле эме болуп кетти. Начарлап кетти да. Анан өзүм дагы ошо айылдан келген себептен ошо айылда жашагым келет да. Малдарды өстүрүп, эт багытында, сүт багытындагы малдарды көбөйткүм келет. Зоотехниктин башкы милдеттери бул породаларды сактап калуу, жаңы порода чыгаруу, продукцияны өнүктүрүү. Ар бир кесип ардактуу. Бүгүнкү күндө билим алуу зарылдыгын баарыбыз билебиз. Кыргызстанда 52 окуу жай бар. Аларда студенттер ар түрдүү кесиптерге ээ болушууда. Кыргыз улуттук агрардык университетинде жаштар бүгүнкү күндүн керектүү адистиктерине ээ боло алышат. Биздин кафедранын аты академик Михаил Николаевич Улушихин атындагы мал чарба азыктарын өндүрүүнүн технологиясы кафедрасы. Биздин кафедра ушул университет быйыл 85-ке чыгып атса, ошол 85 университет менен жаш кафедрада биринчи алгачкы кафедралардан. Биз эми кафедрада негизинен классический адистиктерди даярдайбыз, бакалаврларды, зоотехния, жайытты башкаруу, балык чарбачылыгын өстүрүү жана айыл чарба азыктарын стандартташтыруу, сертификациялоо жана ченемдерин аныктоо багыттары боюнча бакалаврлар жана магистрлерди даярдайбыз. Азыркы кезде айыл чарба азыктарын кайра иштетүү актуалдуу болуп жатканын аңдаган Диана болочоктогу технолог. Азыркы учурда бул кесип абдан актуалдуу болуп жаткан учуру. Кыргызстандан экспорттолуп жаткан товарлардын баары азыркы учурда чийки боюнча кетип жатат. Ал эми технологдор ошол чийки заттарды чийки кетирбей, даяр кылып, кайра иштетип, анан экспорттосок биздин Кыргызстанга өтө эле пайдасы тиймек. Ошондуктан мен бул кесипти эгер бүтсөм, жумушсуз калбайм деп ишенем. Ошондуктан ушул кесипти тандап алдым. Кыргызстан агрардык өлкө. Айыл чарбачылыгы өнүксө, мекенибиз өнүгөт. Кесип тандоо алдында турган ар бир абитуриент мекенге пайда алып келе турган адистикти аркалашы маанилүү. Айрыкча 2018-жыл президент тарабынан айыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланганы да маалым. Акмарал Аипова, Алтынбек Кубанычбеков, Таң Маанай программасы.